Саламатсыздарбы, ардактуу каналыбыздын катталуучулары. Өзүңүздөргө маалым болгондой, Кайрымдуу Бол коомдук кайрымдуулук фонду колунан келишинче элге кызмат кылып, ар тараптан аракеттерин кылып жатат. Ошону менен бирге YouTube каналыбызга жарнамаларды кабыл алабыз. Жарнама боюнча 0557 50 80 33 номерлерине байланышсаңыздар болот. Бул жарнамалар бизнес үчүн эмес, ушул фонддун эмгек жамаатынын ишин жакшыртуу жана медианын чыгашаларын камсыздоо үчүн сунушталат. Жарнамалар төмөнкү багыттарда жарыяланат. Такси кызматтары, жеке бизнес өнүктүрүү, тамак аш азыктары, курулуш багыттары, жумушка кабыл алуу, документ бүтүрүү жана ошондой эле YouTube каналыбызга ссылка менен бөлүшүү жана башка тармактар. Эскертүү: халал эмес өндүрүштү колдоо жарнамасы кабыл алынбайт. Биздин аракеттер элдин бейпилдиги. Баратып жолдо, батабыз ойго, өлкөбүз кантип өнүгөт. Чаң баспай төрдө, чапсак тебөргө, санабыз санга бөлүнөт. Эгемен болуп, сыймыкка толуп, жашаган жокпуз бекерге. Жалынын кошкун, салымын кошкун, зарылып турган мекенге. Арбаңыздар, ардактуу каналыбыздын катталуучулары. Бүгүнкү мейманыбыз алыскы Кара Балтага караштуу Кумарык айылынын тургуну, мээримдүү жана үлгүлүү эне Берикгүл эжекебиздин үйүнө сапар тарттык. Бул барыбыздын максаты акыбалы менен таанышуу. Бизди күтпөгөн эжекебиз бир аз толкунданып, кыздары менен кучак жайып тосуп алды. Эжеке! Ассаламу алейкум. Siz kütpөгөн коноктор. Апшам күткөн эмессиз. Бүгүн келет деп. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, бир туугандар, биздин YouTube каналыбыздагы катталуучулар. Биз бүгүн өтө кубаныч, сүйүнүч менен олтурабыз. Бүгүн биз үчүн дагы өзгөчө күн, себеби биздин мынакей Кара Балтадагы Берикгүл энебиздин үйүндө отурабыз. Бул үйгө келишке мен дагы аябай чоң үмүт кылгам. Кудай үмүтүбүздү орундатып, мына бүгүн азыр бир дастаркондо Берикгүл апабыз менен бир даам татып, мына ушинтип үйдө отурабыз. Бул Берикгүл апанын ошол буга чейинки аралыкта биз YouTube каналдарыбыздан чыгарганбыз. Ошол чыгарганда дагы жөн карап турбастан, алыстагы биздин боордошторубуз, ошо кайдыгер карабастан кол сундулар менен бул үйдө дагы бир тагдырдын, же болбосо жакшы бир жүрөктүн сүйүнүчүнө, жашоонун мугунун жакшы жагына бир өзгөрүшүнө себепкер болсо экен деген гана ниеттер камтылып келет. Урматтуу мекендештер, бирок биздин ойлор орундалып аткандыгын жөн эле кур сөзүбүз менен эмес, мындай бир далилдүү аракеттерибиз бар. Бул меселе чагылдырбай деле иш кылып койсок болмок, бирок буга окшогон Берикгүл энеге окшогон энелер бүгүн коомчулукка аба менен суудай керек болуп аткан. Анткени бир үй бүлөдөгү балдарын тарбиялай албаган айрым биздин апалар бар. Бирок ошол апаларга салыштырмалуу энекебиздин мээнетин, эмгегин баалап, сүйүнүп, жүрөгүбүздөн да мындай Берикгүл эже, жүрөктөн сүйүнүч танткени сиздин эмгегиңиз чындыгында мындай бир ат көтөргүс. Бул нерсени биздин кыргыздарда айтып коет го. Адамдар өтүп кеткенден эле алардын айланасында жакшы сөз айтып, анан мен апам мындай болчу, атам мындай болчу, жакшы киши болчу деп. Жок, биз өткөндөн кийин эмес. Биз бүгүн бар кезибизде барташып, мына сизди келип көңүлүбүздү көтөрүп, сүйүнүп, азыр мен көрүп алып, сиз сүйүнүп, кубанып бизди тосуп алгандыгыңыз менин жүрөгүмдө бир мына баарыбыздын жамааттын
көңүлүбүздү көтөрүп турат. Анан калганын өзүңүз айтып эме кылсаңыз белгилечи бизге чейинки аралыкка бир токтолуп анткени билгени бар, билбегени бар, укканы бар, укпаганы бар да. Анан ошо өзүңүз токтолуп бир өзүңүздүн жашоодон бир эме бөлүшүп койсоңуз. Эми биз баягы например кайрымдуулук дегендерди билген эмеспиз. Бизге эч ким жардам берген эмес. Мына могу YouTube'га чыккандан бери могу карантин дегенде жалаң менин атымдан келип атты. Актан келип атышат, тияктан да келип атышат, башкармадан да келип атышат, продуктты жеткирип атышат. Анан могу YouTube'га чыкканы кандай десем, жашоо жакшы болуп аткандай болуп атат да. Кеп мен YouTube'га чыгам деп мактанчылык менен чыккан жок. Мен бир Кудай Тааланын силердин эмеңерден баягы жаш кестебесин менетти карган дебесин дөөлөттү дейт экен. Ошо дөөлөттү эм көрсөм, алтын башың аман болсо алтын башыңдан суу ишет дейт. Мен бул жашоодо мен ойлогон эмесмин. Мындай болуп кетем, продолжение ушулар менен монтуп калам деген ойдо болгон эмес. Мен барган сайын баягы могу кыздарым уже 28 келди, ошолорду кандай десем, ушу 28 жыл мен кантип тарбияладым экен, кандай буларды чоңойттум экен, буларды мен кандай эмеге келдим экен, эмнеге мен бул жашоодо ушуну көрүп, мына ушу жашоодо мен мындай болуп атам да, Азамат. Мындай. Эми мен оюм ранча жаш кестимде көп баягы аракет мен көп эме ой эме кылып баптырмын. Жашы эметкен сайын подростковый деп коет экен, агрессивный болот экен. Мирде отуруп мен эмне кылып болом? Буга чыдаш жарым саат мен үйүмө келип бирөө отура албайт бул кыздарыма. Мен буга башка тамак жасайм, буга башка тамак жасайм. Бул тиги тамактан жебейт, мындай кыл дейт, лаңман кылам бирөөсүнө ошондой. Булар жебей калса мен жүрөгүм ооруйт да, уже нема өзүмө кетпейт ал тамак. Анан кийин ошо кыздарым ошо 28ге келип, ошо балдарымда жардам берип, анан ошо үй бүлөбүз менен ошо аракет кылып жашап жүрдүк. Чын деле айтканда бизге үй бердиңер, аракет кылдык. Анткени тиякта тери менен өздөрүнүн ак ниети менен иштеген балдар мага жүрөктөр таза балдар берип туруп ушул уйдучу. Атын Майна койдук, Майна койдук, ал уюбуз туп берди. Анын атын Буренка койдук. Уюм качып калды. Жакшы болуп атат, Кудайга шүгүр. Малдан мал эметет, торпоңор көбөйсүн дегенде элдин батасы көп тийип атат. Анан эми Азамат, чын деле мен ошо энелерге айтайын дегем да. Менде ошогон энелер действительно кыйын. Мен аларды понимаю. Мен колумда болсо, өзүмдө жок дебейм. Мен берем. Бирөө келсе каймагын берем, ала бер, тигин ала бер. Мен ошончо канча мен кишиге өзүм ушундай балдар менен эметип атсам да, ошончо мага мындай дөөлөт деп эмне рызкы келип атат. Күндө мынакей азыр балким бул суроом оор тийип калса кечирим сурайм да. Себеби бул коомчулукта биз көрүп атабыз да, анан бул бүгүнкү күндө мисалы карасаңыз, баягы Дени Сак эле Татнакай балдарын көптөгөн энелер балдар үйүнө таштап кетип атат да. Бул болуп аткан окуялар болуп атат, жүрөк ооруп атат. Бирок сиздин бул кыздарыңыз 28 жашка чыгып отурат да бүгүнкү күндөчү. Бирок сиз 28 жылдан бери бул нерсени жөн териңиз менен көтөрүп келатасыз. Биз баягы мен айтайын дегеним, ушул кезде катуу кыйналган учурларда баягы өздөрүн мындай сиздин агрессивдеп этип, кыйнап, жанагындай бир нерсе талкалап, үйдөгү нерселерди эметип атканда, сизде бир ойлор болуп, мисалы ушуну балдар үйүнө алып барып өткүзүп коюштук, өзүңүз иштейин деп, же болбосо аракет кылайын депчи, башка ушундай кадамга барган энелер бар да. Ушундай ойлор сизде болгон бежи экен? Жок. Силер менен мына отурам, чай ичип эме. Мен до сих пор мен буларды мен эч жака бере албайм. Даже бирөөгө калтыра албайм мен буларды. Азамат, честно айтайын. Калтыра албайм. Мен айтып атпайм, тамагы өтпөйт менден. Мен өлгөндө эми балдарым да турат. Балдарым эч жака бербейбиз дейт. Мен балдарым эл билет. Мен камераңдан айтайын, эл билет балдарым. Өзүм сыяктуу атасындай, атасы да мондай строго, бирөөнүн бир чырпыгын албаган, бирөөнүн бирдемесине кирбегин деп чоңойткан атасы, балдарым бо. Мен калп айтпайм, балдарым бо, кыздарым бо. Күйөө балам токтогулдук, ырчы, ырында жазып берем силерге.
мына энеке деп ырдап отур. Кайсы күйөө бала мындай энеке тууралуу айтат ай. Бар энеңе деп коет да кээ бир бар да деген. Кылып айткан не керек? Бар андай. Барын эле көрүп жүрбөйсүзбү? Ошол айткандай мен бул кыздарды мен эч жака бере албайм. Тамактан өксүгөн жокмун, кийимден кийген жокмун. Эл катары келатам, өзүм иштеп атам. Бүйдөгүлөр бир кашык сүттү мен төкпөйм. Ошого эритпей, эртең менен туруп алып, сепаратыма тартып, мына эл билет, могу YouTube'да чыкканы бар. Мына досторум да билет. Анан бизгечи мындай жылуу сөз керек экен, жай сүйлөш керек экен. Мен кыздарым жакшы, өзүмөчү ушундай кичинекей болуп көрүнөт. Возраст болсо да. Бирок ошолар менен мен кеңеш алам. Мен жатсам жатат, турсам турат, бассам басат. Мен булар сүйлөбөйт. Анан укпайт азамат. Бирок мен булар менен өзүм жакшымын да. Жүр кеттик, мындай, баарын өзүмчө сүйлөй берем да. Ошол айткандай өзүм тоок көбөйтөм, мүндүк көбөйтөм. Ошо мен аракет болом. Анан балдарым айтат, "Нерв болбочу мама, стас сепаратың сүтүң өткөрүп койчу." Жок, мен ошол работам. Мен ошол ансыз мен жашай албайм. Анткени мен иштеп көнүп калгам. Мен бир күн, например, мен бир балдарыма барым келет, кызыма барым келет, эс алгым келет. Эс албайм. Силер мага үй алып берип койдуңар, жок, мен анын баттан монтип саап отурам да. Доктор, Москвада биздин 148 маршрутканы айдаган бир туугандар сиздерден Кудай эки дүйнө ыраазы болгон болсун. Ошол маршрутка айдаган Москвадагы биздин кыргыз мекендештер. Ошол жакта сиздер кызмат кылып, агым кегиңиздер менен тапкан акчаңыздарга уй сатып алууну биз сунуштаганбыз. Сиздер биздин сунушту четке какпастан уй алып бердиңиздер. Сиздер алып берген уйду мынакей биздин берип күлөнебиз бүгүнкү күнгө чейин ушундай уйдун сүтүн каймак кылып, айран кылып, сүт кылып, бир үй бүлөдө эң сонун жакшы бир жакшы жемишин берип жатат. Ал уй бүгүнкү күндө бир эмес, экинчи музоосун тууганы турат. Мына ушул Кудай буйрса, ошол жактан бизге ишеним арткан, кол сунуп, кол узаткан, бүгүнкү күндө дагы биз менен биргеликте бир кайрымдуулук иштеринде бирге сапарда келаткан боордоштор, бир туугандар, сиздерден Кудай эки дүйнө ыраазы болгон болсун. Биз аябай ыраазыбыз. Себеби мына берип келген экөөбүздүн сүйүнүчүндө чек жок. Балдар, силерге айтарым 12:07. Силерге чоң рахмат. Жүрөгүңөр таза балдар экенсиңер. Силер бизди кандай колдосоңор, бизге 2 эсе 3 эсе сыяктуу болуп калды. Мен силерди дайыма чай ишенбей каякта болуп силерге чоң бата берип жүрөм. Эки дүйнөдө бактылуу болгула. Силердин бергениңер айткандай баягы көбөйсүн, торпоңор деп, эми торпоңду да көбөйтөм аман болсун. Ден соолугум бар болсо, бир кашык сүтүңөрдү жок кылбай, үйүмө өздөрү келет, каймагыңарды алат, сүтүмдү алат, сүсмөмдү алат. Фирма деп койдум да, короче. Ошол айткандай дөңгөлөңөр иштеп турсун, бузулбасын, балда бакараңар аман эсен болсун. Силерге кааларым чоң ден соолук. Силер бизге чоң жакшы эме бердиңер. Соопчулук кылдыңар. Силерге да ошончо бакыт алай калайм. Ошондой бактылуу болуп иштеген иштериңерге эме деп ийгилик каалайм. Силерге мен мынтип сыйлык коеюн. Иншалла. Миң мартебе ыраазыбыз. Мына, могу кызымды көрсөтүп койсоң, мартебе берип атат. Бата. Баары жакшы болсун, ушул кыздардын эмеси. Рахмат азамат. Эми нар жактан отуруп, чекеде тааныштыра бериңиз бизге. Мен жүр көрсөтөйүн. Былтырдан бери кошулду, бул да кошулду. Я жаңы салынды, жаңы салынып кошулган мына. Бул жерде жакшы баягы биздин сүйүнгөнүбүз. Сепарат жакта, сепарат. Мынакей. Мына сепаратыңар турат. 12:07-деги иштеген бир туугандар. Сиздердин алып берген сепаратына бүгүнкү чейин өзүнүн кызматын кылып жатат. Бир жагы сынган, ошол деле иштеп атат. Ошол боюнча көгөрүп өсүп атат. Мына жашнака. Өңгүрө көп экен, агалы көгөрүп келет. Сепаратым мына. Эме, кимиңиздерге мышык керек болсо келип кетсеңиздер болот. Берип келет. Могул үйдөнчү эң өзгөчөлүк мекендештер. Мынакей берип келет экенбиздин бул жерде мээримдүүлүгүчү балдарга эмес. Бул жерде мынакей мышыгы да, күчүгү да баары, тоок бар, ынтымак экен да баары сонун. Ооба. Азыр түп десем тооктарым качып кетет. Нельзя деп койсом. Мына мен мына бек кумат.
Bunu buzağız керек. Bunu кайдан бузуп токтуна. Туайын деп атат. Атын бузуп. Kızlarımın komnatası. Ay bütün çeşitler oluyor. Ne olsa biz ne oyunlar bir çıkarabız. Remont kılışım gerek de. 30 yıl oldu. Remont var, bayaktalar bütün. Moğlar var, bütün çöy bolup atar. Moğut terezin beyakı çıkarıp koyun dedi. Men ушундай болуп атабыз. Кудай ушур, ушул үй болгону кээ келип алып эки комнат кылып жатат деп. Баарыбыз батабыз. Келиним келсин, неберем келсин, айтор ушул жерге батабыз. Эме уя деп коебуз ошондой. Ооба. Эч качан айтпаш керек. Чоң үйгө деле жетесиң. Ята кыздарым. Бул карындашым сүйүнүп эме көрсөтөйүн деп атат, сүйүнүп атат. Мына экөө. Экөө бериге жатат. Могу диван эки этаж болчу, кесип бердим. Экөө чоң үйдө да. Ооба. Мына үйүм ушундай. Жакшы. Бул бияка жатайын деп атат, э? Бербейт бул эчтекесин. Мен айтсаңыз, азыр мисалы бүт азыр биздин немелерибиздин барып сүйлөшкөндө түшүнүп атабы, ошондо түшүнүп атабы? Булардын аң сезими кыйын болот бизге караганда. Сүйлөбөсө да эметпесе булардын немелери сезип турат да, жүрөктөрү. Силер кандай кылбасаңар ушундай. Эми мындай ойлоп атам, эже мындай жакшы кабыл алып атабы. Ооба, жакшы кабыл алып атат. Күлүп, минтип, ал жакшы бирөөлөргө туура эмес келсе, агрессивдет этет, мына көрүп атасыңар. Бул таптап карабайсыз мында, эми өзүнүн жакшы жактарын көрсөтүп атат да, металл. Муну былтыр YouTube'га түшкөндө базардагылар берген, эки кызыбызга деп. Төшөк, журкан берген, матрас берген. Эл бар. Мына ушул нерселерди да коосунуп, эжекемдин жүрөгүн сүйүнткөн бир туугандарга базарда иштеп аткан, Кара Балтада базарда барбы? Рахмат. Кара Балтадагы базарда иштеген бир туугандар ушул бар тапканыңарга Кудай береке берсин. Анан дагы да бир эскертип койчу нерсе, берип келенебиздин өзүнүн бул видеодо телефонуңузду тиркейли. Эгер кимде-ким мына ушул үйдүн дагы бир оңдоо түздөө жерине, балким кимдир бирөө телевизор болобу, же болбосо бир кандайдыр бир жылыткыч болобу, же стройматериал болобу, деги эле кайсыл бир жаатта жардамын берем дегендер болсо. Мен айтайын деп койгойм. Менин стиральный машинам жок, газ плитам жок. Бирок четинен келатам. Бузулду, чачылды, баарына жеткиргенге тоже. Чын айтайын. Анан мүмкүн баягы алдын ала айтып коюш керек. Баягы берип кележени мындай YouTube'дан же болбосо бизден биринчи жолу көрүп аткан адамдарга эскертүү катарында. Энеке аябай мээнеткеч. Ушундай баягы аракетин кылып жашоодогу көп нерсе мынакей бул карындаштарыбыз менен мынакей сүйүнүп кубанып, эне мээрими ушундай жүрөгү согуп, бири биле бактылуу өзгөчө үй биле да, мындай бир үлгүлүү үй биле. Баарын өзүм туу деп отурам. Анан эгерде кимде-ким баягы салым кошом деген болсо, эжекем өзү деле иштеп алып кое турган мүмкүнчүлүгү бар экен болгону, кыздарды үйгө таштап ишке иштей албайт. Себеби үйдү карап кыздардын иштей албайт. Эжекебиздин өзгөчөлүгү бир күн дагы таштап кете албайт экен. Дайыма жанында ошондо 28 жашка чыгып калыптыр кыздар. Бирок 28 жылдан бери бул энеке жипсиз байланып, мына эки кыздын жанында отурат. Бардык өмүрүн ушул кызга арнап. Ошон үчүн мына ушул үй бүлөгө косулам дегендер сөзсүз кайрылып атат. Эт жандарым, ай өлүп калам да. Алып жатам ушуларды коюна. Мына сонун караңыздачы. Токтарым баласын башына атат. Тоо канча тоогуңуз бар? Канча тоогуңуз бар? 150ге чейин кылчым азыр. 150 тоокко чейин барат, э? Барат. Мен мына балкондар башып атат. Токтар мына. Өзгөчө токтар меники. Бурам. Кийине бурам та. Бурам өзүнүн ишин кылып турат ага жакта. Точно мамасына окшош бурам. Ошо жана балдарга айтып койгуларына сарайды кышмен салдык. Чөп алып аттык. Байкен кышмен иштеди. Жем алып аттык, ушинтип чыгардык кышта. Анан байкен дагы даже сарай кылам деп, бул только быйыл кышы жакшы болду. Мына ушуга шүгүр. Мына урматтуу бир туугандар, бул YouTube'дан кимде-ким мына эжекеме, энекебизге жылуу пикирин айтып, аябай жакшы комментарийлерди жаздыңыздар. Эжекем аны окуп алып, аябай дем, күч берди сиздердин. Ошол жакшы батаңыздар. Анан ошол берилген бата тилек менен мына бүгүн бу жерде сарай салынып,
Бул жерде мына ушундай ыңгайлаштырылган ушундай бир кемеге гана складдар салынып, жакшы бир үйдө өзгөрүүлөр болуп атат. Анан урматтуу бир туугандар, дагы да биз кол сунуудан чарчабайлы. Аллах Таала сөзсүз мээримдүү зат. Ушундай мээримдүү энелердин батасын алсак, биз сөзсүз жакшы болот. Мондай дагы балдар, келиндер, кыздар баарыңар аман болгула. Только сабырдын түбү сары алтын дейт да, ошого кейбей, бирөө жаман айса, наоборот, красавица болуп, өзүңдү өзүң карап, көңүлүң көтөрбесең, эч ким бири-бириңе өзүңдү өзүң сыйлашыбыз керек биринчи. Ошондо ошо даражага жетесиң. Кагылдык, биз деле согулдук, талаштык, тармаштык. Жашоо ушунда мен кызык экен да. Бирок мен ошо өзүмө да каалайм, силерге да каалайм, Алла ыраазы болсун. Монтип келип, Азамат балам, кызым мен тең экенсиң, балам экенсиң. Ошол айткандай мындай гүлдөтүп, үйү жок болгондорго да таң калам. Киши түртсө болот да. Биз эң биринчи үй салганбыз. Байкең иштечи, мен контордо иштечим, өзүм бухгалтерди бүткөм мен. Карабалтага барып келип иштечим, анан кийин барып эмеге иштедим. Төрө салып эле иштеп жүрдүм. Эл эсли бала болсо анда айтам мен да. Чын эле айтайын күнү. Азыр эме берип эже. Бүгүн өзүбүздүн бүгүн коомдогу кыргыздын кыздарына, келиндерине жана ошол эле эне статусун алган биздин кыргыздын кыздарына бере турган бир кеңешиңиз да. Бүгүн себеби кеңешке биз муктажбыз да. Жакшы акыл насаатка муктаж биздин келаткан, өсүп келаткан жаштарчы. Кээ бирлер кичинекей кыйынчылык болсо, ал нерсеге туруштук бере албай ажырашып кетип атышат. Татынакай балдары туса деле ажырашып кетип атышат, таштап кетип атышат. Ошого бир берүүчү кеңешиңизди айтыңызчы. Мен айтайын дегем. Эч качан кыйынчылыкка салбагыла. Кыйынчылыкка турбагыла. Ошол өзүңөр эч кимге баш ийбегиле, өзүңөрдүн эмеңер менен жанагындай болбосун. Бала төрөлбөй атат. Мен буларды Кудайдан суранган жокмун. Буларды мен азыр монтуп кучактап отурам. Мен барган сайын таттуу болуп атат бул кыздар мага. Кичинекей кезинде көп да билбептирмин. Ошол айткандай кыз келиндер, кайненеңерди сыйлагыла, кайнатаңарды сыйлагыла. Биздин кыздар тиякты сыйласын. Ошол айткандай эне мен атадан тарбия кеткенден кийин балдар жашайт. Тыш деп ата-энелер айтсын. Мен баймын, мен тияка барбай дебегиле. Кайсы туш келет, Кудай тагдырды ошону көрсөтөт. Наоборот, ошол жашоо ысык болот. Эмгекчил болосуңар. Өзүңөр ошо аракет кылып, намыстанып ошону кылсаңар, силерчи бардык жерге жетишесиңер. Бардык жерге ошо баланы таштабагыла. Бала деген бул өзүбүз да адам болуп жаралган. Ошо баланы бир байпагы жок болсо да, бир көсөк наны жок болсо да, ошонун төрткө бөлсөңөр да ошо баарыңар тоёсуңар. Ошол балдар чоңоет ошо менен. Өз насиби менен чоңоет. Эч качан кыздар алданбагыла. Балдар семьяңарды кармагыла. Самый главный семья. Бүгүн үйлөндүк, анан эртең кеттик деген болбосун балдарым. Силерге айтарым, Кыргызстан гүлдөсүн, жаш өспүрүмдөр өскүлө, аракет кылгыла. Баары жакшы болот. Жок эмес, жумуш көп. Азыр минутта убакыт жок мага, например, эч жака барып иштебейм. Азыр уюм келет, тиягым келет, биягым келет. Ошол айткандай 60ка чыгып калдым. 60 деген ырды жазып берем. Буюрса, Кудай буйрса айтканыңыз келсин берикөне. Анан мынакей. Бул эме кыздарыңыз эме сүйлөй албайт, э? Сүйлөбөйт. Апа деген сөзүн мисалы айта албайт, э? Караңыздарчы, мына бул жерде апа деген кыздарынын апа деген сөзүнө өзү батасын берип жатат. Ошол берген бата Аллах кабыл кылган болсун, Кудайым буйрса. Кудай буйрса. Эмне деп айтайын? Иштериңе ийгилик. Айналайын, силердей балдар көбөйбесин. Кыргызстаныбызды бербейли эч кимге, жерибизди бербейли. Биздин жерде эч кимде жок. Биздин жердим эле эң мыкты жер. Ошондон Кыргызстан деген бийлигибиз, желегибиз. Жалаң ошо Кыргызстаныма айтарым. Анан кетейин, элимден айланып кетсин. Ошо элдерим мени сыйлап, мени көңгөйүмдү ашып, мен кандай акыбалга келет элем. Мына азыр деле ошо эки кыз менен минутага чыга албайм. Мына соседтеримди да чакырайын, минутага чыга албайм. Бирок жакшы, ошо ютубка киргени, айылым келип сыйлап, товарымды алып кетет, карызга берем, акчага берем. Ошолор көтөрүп атат. Ошол аракет кылса баары болот. Ошол каларым, силерге да каларым, Азамат. Ишиңе ийгилик балам. Бизге канча сууп кылып, канча элдердин баарын монтуп атканыңа
Кудай таалам баардык кыргыз элиме силерге айтарым, көп жашагыла. Кыргызстаныбыздын желегин түшүрбөгүлө, элге бербегиле, жоого бербегиле. Канча болсо да илгерки жетибабыздан калган бизди жерди берип кеткен. Тебелетпегиле кыргыздын элин. Баарыбыз аман эсен жашайлы, бири-бирибизге жардам берели. Мен колумда болсо, аман эсен болуп элатам. Мен де жардам берем. Монтип ийгиликке жүрсөм, мен де ошого барам. Силерге де жардам берем. Амин. Elim üçün жүрек orusun